Қазақстанда гуманоидтик роботторду өндүрүү башталат. Алар Embodied AI технологиясынын негизинде жаратылат. Бул роботтук системалар аркылуу дүйнө менен өз ара аракеттенүүгө жөндөмдүү жасалма интеллект. Долбоордун биринчи этабын ишке ашыруу үчүн болжол менен $200 миллион инвестиция тартылды. Ошондой эле инженердик иштеп чыгууларды, сервистик инфраструктураны жана жасалма интеллект технологияларды өндүрүүнү бириктирген Zamanbab Robotics and AI Hub түзүлөт. Кеше гана биз капсула салдык. Биз бул долбоордун алкагында заводдун капсуласын түптөдүк. Пландар ишке ашат деп күтөбүз жана 1 жылдан кийин сиздер заводдун салтанаттуу ачылышына күбө болосуздар. Бул долбоор уникалдуу. Ал Казакстан үчүн чоң мааниге ээ. Завод Zamanbab талаптарга жооп берген жогорку технологиялуу жана инновациялык өнүмдү чыгарат. Жогорку технологиялык, инновациялык өнүм жасайтын завод салып атабыз. Долбоор Казбот Technologies эл аралык AgeBot компаниясы менен биргеликте жогорку деңгээлде жетишилген макулдашуулардын алкагында ишке ашырылууда. Астанадагы форумда келечектеги өндүрүштүн маанилүү багыттары талкууланды. Булар роботтор үчүн механикалык компоненттер, кыймыл системалары жана жасалма интеллектке негизделген программалык камсыздоо. And we will have a lot of Бизде өнөр жайда кеңири кызматташтык түзүлгөн. Кийинки жылы биз чечимдерибизди жаңы тармактарда колдонууну кеңейтүүнү пландап жатабыз. Ал эми гуманоидтик роботтордун жана физикалык жасалма интеллектин өнүгүшү менен бул жерде Казакстанда кызматташтык кеңейет деп ойлойм. Анын ичинде жергиликтүү брендтер, робот өндүрүүчүлөр жана жеткирүү чынжырынын башка катышуучулары менен да. Менимче жакынкы 5 жылдын ичинде бул багыт активдүү өнүгүп ишке ашат. will be realized in the 5 years.